Қазақстан президенті Өзбекстандын Олий Majlisinin Сенатынын төрайымы менен парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүү маселесин талкуулады. Касым-Жомарт Токаев Танзила Нарбаеванын Астанага болгон сапары эки өлкөнүн стратегиялык мамилелеринин өзгөчө мүнөзүнүн ачык далили экенин белгиледи. Өз кезегинде Танзила Нарбаева Казакстан Өзбекстан үчүн эң жакын өнөктөш экенин, өлкөнүн жетекчилиги биргелешип натыйжага жетүү үчүн иштөөгө ниеттенип жатканын билдирди. Тараптар соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү, маданий-гуманитардык байланыштарды чыңдоо маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчысы Танзила Нарбаевага экинчи даражадагы достук орденин тапшырды. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским Узбекистаном. Биз боордош Өзбекстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө биринчи кезекте көңүл бурабыз. Бул Борбордук Азия аймагында туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуунун өтө маанилүү фактору деп эсептейбиз. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелер канчалык жакшы, тыгыз жана жемиштүү болсо, аймактагы жалпы кырдаал ошончолук тынч болот. Сиздин сапарыңызга келсек, мен аны парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо жагынан чыңдап маанилүү деп эсептейм. Анткени алар биздин өз ара мамилелерибиздин өтө маанилүү элементи болуп саналат. Важным элементом взаимоотношений